Assalamu alaikum урматтуу Москвадан мекендештер, амансыздарбы? Сиздер менен кайрадан эле Москвар. Москварда биз өзүбүздүн Telegram канал, Москвар Telegram каналындагы суроолорго жооп беребиз туугандар. Андыктан элден келген комментарийлерге колдон келген жоопторду берели. Дагы бир жолу эстетип коелу, бүгүн 25 Орозонун 25 күнү 16 апрель жекшемби. Ифтар 19-дан 43 өткөндө, таравих 21-ден 38 өткөндө окулат туугандар. Анан биринчи эле айта кете турган нерсе, биринчи эле көп суроо болуп атат. WhatsAppта мага лично суроо берип атат. Лайлатул Кадыр. Кадыр кечеси кайсы күнгө туура келет деген. Кадыр кечеси буйруса 17-ден 18-ине караган түнү апрелдин. 17-апрелден 18-апрелге караган түнү. Бул деген дүйшөмбү күнү кеч. Эртең кеч буйруса, туугандар. Биринчи эле суроо регистрация. Салам алейкум жамаат, жакшылап окуп анан звонок эткиле. Бул регистрация боюнча биз эч кимге жооп бербейбиз. Группадагы регистрация кылам, башка кылам, аларды биз тааныбайбыз, жооп бербейбиз туугандар. Сразу айтып коеюн. Группадан өчүрүп койсоң капа болот экен, өчүрбөй эле тим койдум. Нужна работа дейт. Болсо, эгерде жумуш керек болгон болсо, Береке.рудан караңыздар. Береке.ру Google Play'de приложениясынан коюп койдук. Жумуш боюнча ошол жака ошону установка кылып күнүнө жумушта жаңыланып турат, карап көрүңүздөр. Кече бирөө менен сүйлөсөм 12 күндө даяр болот дейт, регистрацияны кыргыз сыйла дейт. Регистрацияны 1 күндө даяр болот деген кандай регистрация дейт. Регистрация маселеси боюнча өзү негизи 1 күндө даяр болот. 15 мүнөттө. Даяр болот дегенде кандай? Тапшырылат. Тапшырылып колуңузга кагазды алышыбыз 15-20 мүнөт эле. Себеби бланканы толтурасыз, МФЦга барасыз, бланканы толтуруп, колуңузга ошол 15-20 мүнөттө регистрацияны аласыз. Бирок туугандар, базага кириши боюнча сразу айта кетели, базага кириши 3-5 рабочий күндө дейт. Эми грубо бир жумада базага түшөт да. МФЦдан регистрацияны алып эле көчөгө чыгып, милицияга мына мен регистрациям бар деп колго карматсаңар, көрөт да, базада жок, штраф 5000. Ошондуктан сөзсүз регистрация алгандан кийин дагы ошол убакытты колдон келсе бир жума 10 күнгө чейин аракет кылыңыздар. Милицияга түшүп регистрациям бар деп көрсөтпөгөнгөчү, колдон келсе көрсөтпөңүздөр ошол маалда. Себеби ал маалда базага түшпөй калган болсо сиздеги регистрация жараксыз болуп калат. Штраф төлөп каласыздар. Жооп бериптир, 12 күндө деген хостелдерге коет, 1 күндө даяр болот деген через МФЦ туура эле 12 күндө деген таза чыкпай жатат. Эми таза эместиги бул только базадан болот. Базада болсо таза болот. Базада жок болсо, квартира болобу, хостел болобу, разницасы жок. Базада жокпу, значит регистрацияңыз таза эмес. Менден качып жүрөт дейт. Качкандар көп, өтө эле көп. 1 жылдыкка вообще жасатпаңыздар, только 3 айга жасатыш керек дейт. 1 жылдык деген өзү анча-мынча, мисалы, жалгыз калган баа квартирада өзү жашаган бабушкалар гана 1 жылга коюп бербесе, акчасын алып. Итө өзү квартирада 1 эле же 2 адам регистрация болгон да, мисалы. Ошондойлорго жасасаңыз чыгышы мүмкүн. Анан мындай шылуундар бар, 1 жылга жасайбыз, 2 жылга жасайбыз, пулуңузду 25 000, 30 000 кылып алат, бирок колуңузга жөн эле обычный эле кагаз карматып коет, фальшивый. Этаат болуңуздар, негизи эле өзүңүздөр тааныбаган адамдарга акча которбоңуздар. Ошол баягы эле сөз. 9 айдын акчасын алып 3 айда чыгарып атпайбы, базадан гарантия жок дейт. Эми чыккандар да бар туура. Гарантиясы эгерде адам көп келсе, ошол эскилер чыгып кеткендер да бар. Ал квартирада дагы, хостелде дагы андай учурлар кездешет. Бир квартирант керек дейт. 3 айдан соң кайра 3 айга продление кылса болобу. 3 айга бир орус аялдын квартирасы болгонунан 9 айга да коюп беремин деген. Просто мен Кыргызстанга барып келишим керек. Ошого 3 айга продлить кылайын деген. Болот. Эгерде хозяйка анаса койсоңуз болот. 3 айга деле, 6 айга, 9 айга хозяйканын макулдугу менен койсо боло берет квартирага, канчага чейин болсо. 1 жылга деле айттым го, 1 жылга деле болот. Болот, койдура берди, туура. Урматтуу мекендештер, сиздер үчүн муну айтпай эле коеюн. Ассаламу алейкум туугандар. Айт кайсы күнү Россияда? Россияда айт 21 апрель. Жума күнү. Айдананын жооптору бар экен. Бул Айдананын жооптору мыйзамга таянып көп нерсени жакшы айтат, туура айтат. Окуп чыксаңыздар болот Telegram группада. Көп экен, окуп эле өтүп кете берейин. Так, ассаламу алейкум урматтуу жердештер. Менин 2 баламдын паспортун суроого бүтүп калган. Кандай кылсам болот? Жөн эле барып тапшырсам боло береби? Билгендер болсо айтып коюңуздар.
балдарыңыздардын паспортунун срогу бүтүп калса, Кыргызстандын жараны болсо, посольствого барасыз, ошол жерде кайрадан документтерин оформить этип, жаңы паспорт алсаңыз болот. Ушул жерден эле, посольстводон, Добринскийден. Салам алейкум, Кузьминкиден көйкөмөстө бар экен. Квартирант керек. Менде договор жок, бирок келинчегимдин договору бар, ошол аркылуу регистрация узартсам болот. Ушул боюнча дагы бир айта кетейин, туугандар. Эгерде, мага караңыздар, эгерде үйдүн башчысы эркектин договору болсо, эринин, күйөөнүн договору болсо, ошонун негизинде аялы бала чакасыны койсо болот. Регистрациясын узартса болот. Ошонун негизинде. Ал эми аялдын аялдын договору менен, трудовой договору менен аял кишиники болсо, эркекти узартканга болбойт, бир эле учурда узартса болот. Эгерде экөөнүн баягы кичинекей аллей баласы болсо, эмизген баласы, кичине көкүрөк баласы болсо, ошону эркек үйдө багып отурса, иши жок. Аял иштесе официальный договор менен. Ошондо гана эркектин ошол экөөнүн баласынын барлыгынан эркек ошол жерде как няня катары жүргөндүктөн ошого узартса болот. Ошол гана учурда, башка маалда аялдын договору менен эркектики узарбайт. Аялдын договору менен бала чакасыныкы узарат, эркектики узарбайт. Эгерде алдей баласы жок болсо. Түшүндүрө алдым окшойт, а? Эркек болсо бардыгы узарат. Болот дейт. Ошол болгон учурда айттым. Рахмат, бирок ким узартып берет, туугандар, личка жазгыла, регистрация кечиресиз, кандай болот? Аялы кыргыз жараны болсо, жолдошу 16 жаштан жогору болсо. Ушуга толук жооп берип, жолдошу 16 жаштан жогору болсо деген түшүнбөдүм. Эми 16 жаштан жогору жаш бала да. Ата-энесинин договору менен 16 жашка чейинки балдарды регистрация узарта алат дейт. Туура. Ата-энесиниге баланын регистрациясы узарат, ата-энесинин договоруга. Аялынын договору менен жолдош узарса болот деген тактап түшүндүрсөңүз. Түшүндүрүп кеттим окшойт ошол. Аялдын договору менен бир эле учурда узарат, эгерде экөөнүн жаш баласы болсо. Эмчек эмген баласы болсо, анан башка учурда узарбайт. Комната берилет дейт. Двухъярусный кровать бар экен. Аялдын договору базада болсо, күйөөсүнүкү каяка базада болсун. Кандай жигиттер бай бол. Акча алгандар барбы дейт. Акча алгандар бар, күйгөндөр ам бар, андыктан өзүңөр карап койгула. Кредит харам. Кредит харам. Дагы бир жолу айтайын, кредит харам. Жакшылык калып барбайт. Орозонун акыркы 10 күндүктүн бирөөсү дейт. Кадыр түн боюнча ооба туура айтылат. Негизи орозонун акыркы түндөрүнүн 10 түнүнүн бири, ошолордун көбүрөөк ыктымалдуулугу бар так күндөр, мисалы 21, 23, 25, 27, 29 түнү деп айтылат. Ошолордун биринде кадыр түн бар деп айтылат. Өзү негизи туурусу орозонун акыркы 10 түнүнө кадыр түн тоссоңуздар жакшы болот. Бирөөгө сөзсүз попал болосуз. 100% гарантия менен 10 күнүн ичинде эгерде түн ичи дайыма тоссоңуздар, демек попал болосуздар. Так, ассаламу алейкум, орозон кабыл болсун, Алла разы болсун туугандар. Так. Бул жагы көрө экен, ушуну менен токтотсок да болот. Договордун негизинде договор жок болсо, сатып аласың, же болбосо чыгып келесиң, үйүңө бир жолу балдарын көрүп келесиң шылтоо менен дейт. Ооба, негизи Кыргызстанга барып келсеңиздер эле болот, ооба. Ал деле жакшы. Договор жок болсо сатып аласың. Сатып алган договорлор боюнча туугандар, сатып алган договорлор деле көбү базада жок. Анан кээ бир договорлорду базага киргизет экен, мисалы атайын ошол документ үчүн 1 айга, 20 күнгө, 30 күнгө ошол маалда договорду киргизип базага, документтерин бүтүрүп анан базадан чыгарып ташайт. Ошондой болушу мүмкүн. Ата сатып алган договор дагы базада болбойт. 1 жыл десе 1 жыл турбайт ал жерде. Туугандар, негизи эле документке так, өзүңүздөргө сак болуңуздар, аман болуңуздар туугандар. Дагы бир жолу орозоңуздар кабыл болсун. Чек ара маселеси боюнча Мухиддинге кайрыла бересиздер.
Урматтуу Москва шаарындагы мекендештерим, эгерде сиз чек арага кирди чыктыга муктаж болсоңуз же документиңиздин мөөнөтү бүтүп жатса, анда биздин кызматтан пайдалансаңыздар болот. Ар күнү өтө ыңгайлуу, заман талабына жооп берген заманбап автоунаалар Москвадан Казакстандын чек арасына каттоодо. Ортомчусуз кара тизмеден текшерип, бир гана ыңгайлуу автоунаа менен сиздин документ маселесине жардам беришет. Байланыш номерлерибиз 8 926 213 0060 +7 965 402 93 Мухиддин.